Күн мурун парламенттин кезектеги жыйынында жаңы өкмөттүн мүчөлөрү ант беришти. Мына ушул учурдан тарта алардын ыйгарым укуктары толук кандуу ишке кирди деп эсептелет. Мындан сырткары парламент депутаттары жыйында вице-премьерлик кызматка жана социалдык өнүктүрүү министрлигине талапкерлерди таразадан өткөрүштү. Аида Жекшенбаевна, сиз айтыңызчы, сиз азыр кайсы кызматка баратасыз? Социалдык өндүрүү министрликтин кызматына бара жатамыз. Мыйзамга ылайык мамлекеттик мекеме жетекчилеринин дээрлик басымдуу бөлүгүн өкмөт башчы дайындайт. Жетекчилик саясий кызмат болгондуктан талапкерлер атайын сынактан өтпөйт. Бирок эл өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берүүгө милдеттүү. Мындан пайдаланып депутаттар кечээ эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрине талапкер Аида Исмаиловага түмөндөгөн суроолорду узатышып, сынак алууга өтүштү. Министр менен Госкомитеттин айырмасы эмнеде экен? Мен мына социалдык өндүрүү министрликке бара жатам азыр. Мына Аида Жекшенбаева, мен айтайын деген билбейт экенсиз. Үйрөнүп алсаңыз. Бул депутаттардын суроолоруна жооп бере албай калган алгачкы учур эмес. 2016 жылы депутат Өмүрбек Текебаев Ички иштер министрлигине бараткан Улан Исраиловдун билимин текшерген эле. Административдик ведомство деген бар Кыргызстанда түшүнүк. Бизде канча түрү бар ошонун? Министр болуп кетип атасыз, айтыңыз. Жооп жок, 4 түрү бар. Сиз өкмөткө мүчө болуп кетип атасыз. Канча өкмөт мүчөсү бар? Жооп жок, 22 мүчөсү бар, сиз 22-чисисиз. Өздөрү башкара турган мекеменин ыйгарым укуктарын ажырата билбесе, мындай кадрлар чоң бир мамлекеттик мекемени кантип башкарат деген суроо туулбай койбойт. Мыйзамга ылайык министрликтер жана мамлекеттик комитеттер өз ишин өкмөттүн түзүмүндө жүзөгө ашырат. Мамлекеттик мекемелердин ыйгарым укуктары өкмөт жөнүндөгү конституциялык мыйзамдар менен тартипке салынган жана милдеттери так бөлүштүрүлгөн. Министрлик деген бир тармактагы аткаруучу орган. Бир тармакта. Мамлекеттик комитет министрликтен айырмасы 2-3 тармакты координация жасап, бирок ошо бир комитетте топтолгон да. Ошон үчүн ушундай айырмасы бар, бирок баягы ыйгарым укуктары боюнча, жоопкерчилиги боюнча комитеттин мамлекеттик комитеттин төрагасы менен министрдин айырмасы деле жок. Өкмөттүн түзүмүндө жалпы 40тан ашык мамлекеттик мекемелер бар. Кыргыз Республикасынын Конституциясы 83-берене 1-бөлүк. Кыргыз Республикасында аткаруу бийлигин өкмөт, ага баш ийген министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар ишке ашырат. Өкмөттүн түзүмү өзүнө министрликтерди жана мамлекеттик комитеттерди камтыйт. Анын ичинде 12 министрлик жана 4 мамлекеттик комитет бар. Ал эми административдик ведомстволордун 4 түрү бар. Биринчиси мамлекеттик агенттиктер, алардын саны 9. Экинчи мамлекеттик кызматтар, өкмөттүн курамында 11 мамлекеттик кызмат бар. Мындан сырткары 4 мамлекеттик фонд, ошондой эле 2 мамлекеттик инспекция бар. Кыргызстанда баш мыйзамдын улам өзгөргөнүнө байланыштуу өкмөттүн түзүмү жана курамында өзгөрүүлөр көп орун алып келет. Андыктан адистер бири-бирин кайталаган мамлекеттик мекемелерди жоюп, ар бир органдын ыйгарым укуктарын так жазууну сунушташат. Мамлекеттик органдардын, өкмөттүн алдындагы органдардын саны кыскарбай эле көбөйүп эле келатат. Орган пайда болгондон кийин органдын кызматкерлери пайда болот. Бизде кичинекей мамлекетке мен ойлойм, мындай татаал мамлекеттик башкаруу системасынын деле кереги жок. Жөнөкөй, түшүнүктүү, эл дагы түшүнгөн, эл ынанган эле мындай башкаруу системасы керек менин оюмча. Өкмөт Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин жогорку органы болуп саналат. Өкмөттү премьер-министр башкарат. Мындан сырткары 4 вице-премьер-министрге экономика, социалдык блок, күч түзүмдөрү жана инфраструктура маселелери боюнча ыйгарым укуктар жүктөлгөн. Самат Асипов, Эсентур Абыкеев, Ала Тоо 24.